Анда эмесе балдар, азыр биз ким биринчи деген оюн ойноп көрөлү. Биздин оюнубуз 10 тесттик тапшырмадан турат. Ар бир тапшырмада 3төн жооп катылган. 3 жооптун ичинен туурасын таап, белгилеп, мага кайтарым байланышта билдиресиңер. Ким биринчи туура жоопту таап жиберген болсо, сөзсүз түрдө ага сыйлык бар. Анда эмесе баштадык. Биринчи тапшырма. Кыргыз тилинде канча тамга, канча тыбыш бар? А варианты 32 тамга 35 тыбыш, Б варианты 36 тамга 39 тыбыш, В варианты 39 тамга 36 тыбыш. Экинчи суроо балдар. Зататочтун суроолорун тап. А варианты кимди эмнени, Б варианты ким эмне, В варианты ким качан. Үчүнчү суроо балдар. Баяндооч сүйлөмдө эмнени билдирет? А варианты заттын санын, Б варианты заттын сын-сыпатын, В варианты заттын кыймыл аракетин. Төртүнчү суроо балдар. Туура жазылган сөздөрдү тап. А варианты танапиз балбан, чоң ата. Б варианты бардык, танапиз таалай. В варианты таалай, танапиз жетөө. Бешинчи суроо балдар. Токтогул Сатылганов ким болгон? А варианты төкмакын, Б варианты жазуучу, В варианты котормочу. Алтынчы суроо балдар. Балага деген сөзгө кайсы суроо берилет? А варианты кимди, Б варианты кимге, В варианты кимде. Жетинчи суроо балдар. Энчилүү аттарды тап. А варианты Акбермет Акылай, Б варианты Ош Жалалабад, В варианты Ош Нур-Султан. Сегизинчи суроо. Ким деген суроого жооп берген сөздөрдү тап. А варианты Асман Арман, Б варианты Бишкек Билимбек, В варианты Азамат Мугалим. Тогузунчу суроо балдар. Кыргызстанда мамлекеттик тил майрамы качан белгиленет? А варианты 9 май, Б варианты 23 сентябрь, В варианты 21 март. Эми балдар жыйынтыктоочу суроо 10-чу суроо. Асты сызылган сөзгө суроо бер. Ата алма үзүп келди. А варианты ким, Б варианты эмнени, В варианты жообун билбейм. Мына балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү ким биринчи аттуу оюнубуз соңуна келди. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Баарыңарды кайтарым байланышта күтөм.